Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим. Мен бул кайрылууну өзүм окшогон карапайым үй бүлөлөргө, карапайым адамдарга арнагым келет. Анткени кресло талашып аткандарга айткан менен кайран кеп, алар биздин сөздү угушпайт. Кресло алар үчүн бир кумар. İçip жүргөн адам içпесе, чегип жүргөн адам чекпей калса, кумары кармап калат. Кумарын кандырыш үчүн алар кандай жол менен болсо дагы өз ниеттерине жетишет. Аңсыгандай кресло талашкандарга айткан кайран кеп. Мен буну карапайым балдарга, эжелерге, өзүм окшогон үй бүлөлөргө айткым келет. Бул кайрылууну биз азыр угуп атабыз эмиш-эмиштерди. 2000 сом, 3000 сом алып площадка келатышат экен деген. Эгер 2000 сом, 3000 сом алып площадка келаткан болсоңуз, ушул нерсени эсиңизге түйүп алыңыз. Площадка келесиз. Сиз менен биз эки-экиден кырылышып, граждандык согушта чыгып кетиши мүмкүн. Кудай андан сактасын. Бирок кырылышабыз, бүт нерселер калкаланышы мүмкүн, жок болушу мүмкүн. Араң турган экономикабыз огош бетен арткага кетип, Кытайдын карызын бере албай, Кытай бизди жөн эле басып келип кул кылып алышы мүмкүн. Ушундай коопсуздук, ушундай коркунуч бар. Кытай бизди кул кылып ала турган болсо, урматтуу бир тууганым, сен экөөбүздү ногул цементти тырмагыбыз менен кастырат. Инструменти жок иш кылдырат. Бир тамчы суу бербей, кайсыл жерде жаның чыккан болсо, ошол жерде же итке жем болосуң, же дагы өлүгүң ошол жерде калат да. Өлүгүң көмүлүп калат экен деп ойлонбо. Кытайдын өзүнүн санынын калкы толтура. Сен экөөбүз аларга керек эмеспиз. Ошол себептен эгерде 2000 сом алып жолго чыккан болсоңуз, эсиңизге ушул нерсени түйүп алыңыз. Мен Кыргызстанды жок кылганга, мен Кыргызды кул кылганга баратам деген патриоттук сезим менен келиңиз. Эгерде ушул атка минерлер азыркы күндө эл уулу келди, эл уулу шайланды деп туруп, эмне үчүн Садыр Жапаровду 5 колдоп алышпайт? Эмне үчүн чапанын калпагын кийгизип колдоп алышпайт? Анткени Садыр эл үчүн иштейт. Садыр честный иштейт. Доля алып жүргөндөр доля албай калат. Бир адамдын кызыкчылыгы деп, бир адам камалып кетет экен деп, бүтүндөй мамлекетти кул кылган атасыздарбы? Ар ким өз жазасын алсын. Бир адам деп бардыгыбыз зыркырап калбайлы. Эртең 2000 сом алам деп колуңан кан, көзүңөн кан акпасын жаш эмес. Ошол себептен акылыңа келгенин кыргыз жаштары. Биз жөн гана куралбыз. Эгерде ошол бийликке бараткандар элди эки-экиден чабыштырып болсо да бийликти алам деген максатыңыздар бар болсо, анда бул партиянын адамы, бул партиянын адамы деп форма тиктирип бергиле. Ким менен ким мушташып атканын билсин. Карапайым элди жөндөн жөн бири-бирине кайрай бербей. Ошол себептен кресло талашкандарга айтаар сөзүм жок. Ал эми ошолорду такка отургузам деп келаткан жаштар, акылыңарга ушул нерсени түйүп алгыла. Силер аларды креслого отургузуу үчүн эмес, силер кыргыз мамлекетин жок кылып, кыргызды Кытайга башка бир мамлекетке кул кылганы баратам деп келгиле. Өзүңөрдү ойлосоңор дагы балаңар, кыздарыңар, ата-энеңер бардыр. Эртеңки күн ошолордун көзүнөн жаш эмес, кан агып атканын элестетип туруп келгиле. Ошол 2000 сом менен канча күн, канча жыл тайраңдар экенсиңер. Эмне себептен убакыт бербейбиз? 2 ай деген бул эми учкан куш. Бир мандаттуу болот деп атат. Эл акмак эмес, эл келесо эмес, эл татыктуусун өзү шайлап алат ошондо. 2 ай сабыр кылбайлыбы? Урматтуу карапайым элим, жерим. Баягы мен күйгөнүмөн ошо айтканга туура келди. Мына үйдөн чыгып алып, азыр таң эртелеп, ушул нерсе менин көдөнүмдө ошо турбай калды да, айтыш керек болду. Ойлонгула. 2 ай убакыт бергиле. Садыр Жапаровдон башка кимиси күйөт? Бардыгы кресло деп жан талашып атат. Эскилер келбесин десеңер, эскилердин артынан чыкпагыла. Бири өлүп, бири калсын. Ошондо эскилердин бардыгы жок болот, жаңылар ошондо келесиңер. Азыр жаштар үйүңөрдө отургула. Мамлекетти өнүктүрөм, өстүрөм десек, үйүбүздө отургула, 2000 сомдон албагыла. Мына ошондо жаңылар келет, жаңылар ошондо өнүп өсөбүз. Мамлекетибиз ошондо өсөт. Бардыгыңыздарга сабырдуулук тилейм. Акылыбыз менен иш кылалы. Малга окшоп эле кеттик десе кеттик эмес, мээбизди бир аз болсо да иштетип анан кийин бир кадам таштайлы да. Барды мамлекетибизде тынччылык болсун, ден соолукта бололу. Алданбаңыздар.